Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып, сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүн мен анын Нурдөлөт Таштанбекұлы айтып берем, саламатсыздарбы? Көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу да түзгөрсөңүз болот. Ал үчүн YouTube'да, Facebook'та жана Instagram баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар. Тойдо Сабиров менен Матраимов мас болуп мушташа кетишти. Жакында эле Ош шаарын дүңгүрөтүп байгеге машина коюп той берген Атамбаевдин уулунун тоюнда Матраимов менен Сабиров мушташа кетишкен. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Аларга тойдогу мушташка күбө болгон адамдар билдиришкен. Күбөлөрдүн айтымында кызуу болгондон кийин сөздөн сөз чыгып, аягы урушка айланган. Тойдун көркүнө көрк кошкон Ош шаардык кеңешинин мурдагы төрагасы Талайбек Сабиров менен Искендер Матраимов жакалашып мушташканга чейин барып, тойго келгендер ажыратып калышкан. Жамалбек Ырсалиев ышка каршы чогуу тууралуу жардам бергиле. Бишкекти каптаган кара түтүн жыл сайын көйгөйлүү маселе болуп, бирок аны толук чечүүгө мүмкүн болбой келет. Бул жылы дагы кайрадан ал көйгөй козголду. Вице-мэрлик кызмат таркалап келген Жамалбек Ырсалиев дагы бул боюнча пикирин Facebook баракчасына жазып, коомдун оюн да угууну туура көрдү. Менин ишимдеги эң башкы көйгөй болуп жатат. Кантип кутулабыз? Жолун билген достор барсыңарбы? Акыл насаатыңарга муктажбыз. Вице-мэрлик кызматка келгениме 1 айдан ашты. Ушул убакыттын ичинде өкмөттө жыйын болуп, вице-премьер-министр Равшан Сабиров өзү көзөмөлгө алып, кыштын ага кошуп ыштын маселесин чечели деди. Бизге берген тапшырмасын аткаралы деп экологиялык кеңешме түздүк. Мэрия канча чырылдаган менен ышты аныктай турган лаборатория жок экен. Шаардын 30 жерине ыштын зыяндуулугун аныктай турган датчиктерди орноттук. Андан болсо кокуу иш каптап кетиптир деп карап алып кейип олтургандар башка пайда көрбөй жатабыз. ТЭЦ болсо биздин түтүн буу болуп чыгат деп мойнуна албайт. Машиналар булгап жатат дейт, жаңы конуштар булгап жатат дешет. Кыскасы бири-бирине шылтап коюп олтура беришет. Мен болсо чын эле ушул маселени чечип тарыхта калгым келген менен колумдан келбей сиздерден жардам сурап жатам. Достор жана бир туугандар, жардам бергилечи сураныч. Шаарыбыздын жашоочулары жана биздин ар бирибиздин өпкөбүз чыпка болуп жатат. Ден соолук керек достор. Жардам бериңиздер, сунуш бериңиздер. Сиздерди терең урматтоо менен Жамалбек Ырсалиев деп жазган. Жогоруда биз смог маселесин ышты сүйлөшүп аттык эле. Бишкектин чындыгында абдан Бишкек эмес эле Ишкек болуп калды. Бишкектин үстүндө смогту кантип жоготосуңар, муну менен кантип күрөшөсүңөр деген суроолор болуп атат. Биз ошону сиздер менен чогуу чаран кеңешип, колубуздан келген аракетти бирге жасайлы. Дагы бир жолу сиздерден сурагым кетем, урматтуу достор, Бишкектеги смог менен каршы күрөшүүгө кимде кандай ойлор болсо, пикирлер болсо, бардыгын айтып туруңуздар, жазып туруңуздар. Тайырбек Сарпашев Максим Бакиевдин жер тиркесине байланыштуу суракка чакырылган. Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев бул жолу күбө катары суракка чакырылганы белгилүү болду. Тергөө алдында мурунку чиновник Максим Бакиевдин жер тиркесине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча комментарий берди. Бул маселе боюнча дагы бир тергөө жүрүп жатат. Мен далил келтирдим. Бирөөнүн күнөөсүн сот аныктайт. Тергөө кысымсыз туура жүргүзүлүп жаткандыгын белгилей кетишим керек. Эми суроолор башка инстанциялардын сотторуна жөнөтүлүшү керек, деди Тайырбек Сарпашев. Тергөөнүн версиясы боюнча 2016 жылы жеке адамдар президенттик администрациянын кызматкерлери МККнын жетекчилиги, судьялар жана сот тутумунун кызматкерлери менен туруктуу мамиле түзүшкөн. Алар ге жоопкерчилиги чектелген компаниясынын кызыкчылыгын көздөп, сот иштерин жана чечимдерин жасалмалап, Максим Бакиевдин филиалдарына таандык мүлктөн камакка алууну мыйзамсыз алып салышкан. Факты боюнча коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул ишке экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашевдин дагы тиешеси бар экени белгилүү болду. ID паспортко улуту деген графа кайрадан киргизилди. Кыргызстандыктардын паспортуна улуту деген графа киргизилди. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан билдиришти. Тийиштүү токтомго премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койду. Бул кадам Жогорку соттун Конституциялык палатасынын чечимин ишке ашыруу максатында жасалган айтылат. Конституциялык палата паспортко этностук таандык графасын көрсөтпөө боюнча 2017 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен бекитилген чечим Конституциянын 38 беренесине карама каршы келет деп тааныган. Ошондой эле ар бир адамдын өзүнүн улутун көрсөтүү боюнча укугу төбөленди деп билдирген деп айтылат кабарда. Эми Кыргызстандын жарандары өз эрки менен ID паспортуна улутун көрсөтө алат. Эске салсак, Кыргызстанда 2017 жылкы үлгүдөгү паспортто жарандын улуту, үй бүлөлүк абалы жана жашоо дарамети электрондук форматка өткөрүлгөн. Паспортто чип аркылуу окуганда бардык маалымат толугу менен чыкчу.
Бирок мындан 2 ай мурда өлкөдө бийлик алмашкан соң паспортко улуту деген графаны кайрадан киргизүү чечими кабыл алынган. Өлкөдө жумушка онлайн орноштурган жаңы кызмат ишке кирди. Жумушсуздарды ишке онлайн түрдө орноштурган жаңы кызмат ишке кирди. Бул тууралуу Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Ализа Солтонбекова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында эми жарандар жумуш издөөчү катары каттоодон өтүү үчүн министрликтин аймактагы бөлүмүндөгү жаңы Атос чекит KG порталы аркылуу онлайн кайрылса болот. Ошондой эле бул сайттын жардамы менен жарандар бош жумуш орундары менен тааныша алышат. Аталган портал аркылуу жумуш берүүчүлөр дагы иш издеп жүргөндөрдү таба алышат. Алсак сайтта жумуш издеп жүргөндөрдүн жашы, жынысы, кайсы жумушту жасай алары жана телефондору толугу менен көрсөтүлгөн. Абдил Сегизбаев: Кыргызда кыңыр иш 40 жылда деген жакшы сөз бар. Ар бир адам кылган иши үчүн эртели кеч жооп берүүгө туура келет. Бир кезде келип турган учурда Дүйшөнбек Чоткараев УКМКнын төрагасынын биринчи орун басары болуп, коррупцияга каршы кызматын жетектеп, бир топ эле байып алганын баары эле билет. Анткени Кыргызстандагы эң майкөл сүткөл кызматтардын биринде эле. Алар коррупцияга каршы күрөшүүдө майда чабактарды эмес, чоң балыктарды колго түшүрүшүп, айрымдарын акырын тордон чыгарып жибергендиги үчүн миллиондоп аларын айтпаса да белгилүү. Андыктан Чоткараев кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы үчүн жана экономикалык контрабанда боюнча айып тагылып учурда абакта. Мындай бурулуш президенттикке талапкер Абдил Сегизбаевди кыжаалат кылууда. Анткени Чоткараевке илинген жиптин учугу жездеси Алмазбек Атамбаевдин учурунда өз билгенин кылып, кааласа өтөгүн төргелип, өмүр бою каймактын үстүндө жашайм деп жүргөн Сегизбаевке келип такалары айдан ачык. Анын УКМКда кандай иштеп, эмнелердин үстүндө жүргөнү прокуратура эмес, жөнөкөй адамдар деле жакшы билет. Бирок Абдил мырза куулукка салып, бул саясий куугунтук деп чет өлкөдөн баш баанеге алып, куйругун түйүп качып кетүүгө даярданып жаткан окшойт. Россияда эмгек мигранттарына жеңилдик берүү сунушталууда. Орусиянын курулуш жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги өлкөдө курулушта иштеген эмгек мигранттарын жеңилдетилген шартта киргизүү боюнча сунуш даярдап, өкмөттүн кароосуна жөнөттү. Бул тууралуу министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүдө пандемиядан улам жумуш күчү тартыш болуп жатканы, бул чара көптөгөн объектилердин курулушун баштоого жана пайдаланууга берүү мөөнөтүн тездетүүгө жардам берери айтылат. Министрлик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдүн сакталышына кепилдик берген уюмдарга гана жеңилдик берилерин белгилейт. Чет өлкөлүктөр сапарга чыгардан мурда ПЦР тест тапшырышы керек. Жеңилдик алган компаниялар, уюмдар чет өлкөлүк жарандарды миграциялык каттоого алып, алар менен эмгек келишимин түзүүгө тийиш. Эгер мигрант ооруп калса, мекеме анын дарылануусуна шарт түзүп берет. Мигранттар эмгек патентин алууга тийиш. ТАСС агенттиги курулуш министрлигине шилтеме берүү менен 1 декабрга карата Орусиянын 77 регионунун 50-сүндө курулуш тармагында жумуш күчү жетишпей жатканын жазды. Болжол менен 190 миңдей кишиге суроо талап бар. Орусия тышкы иштер министрлигинин 2020 жылдын апрель айындагы маалыматына ылайык, өлкөдө 2,5 миллион эмгек мигранты легалдуу түрдө иштейт. АКШда Дональд Трамптын тарапташтары менен демократ Джо Байдендин митингге чыккан шайлоочулардын тынчтык акциясы мушташ ок атышуу менен аяктады. Бул тууралуу NBC телеканалы кабарлады. Окуя Вашингтон штатынын Олимпия шаарында болгон. Анда бир адамга ок тийген. Шаардагы полициянын сержанты Даррен Райттын айтымында ок чыгарган адам колго түшүрүлдү. Күч түзүмдөрүнүн өкүлү эки тараптан тең кагылышууга жакшы даярданып чыкканын белгиледи. Эки митингдин тең катышуучулары куралдарын даярдап алышкан. Бир күн ичинде башка кагылышуулар да болгон деди Райт. Кагылышуу Вашингтондун борборунда катталган. Колумбия аймагынын өзгөчө кырдаалдар кызматынын өкүлү Дуга Бушанын 4 адам оор жаракат алганын билдирди. Акцияга жалпы 1000 адам чыккан айтылды. Жыйынтыгында митингдин 23 катышуучусу кармалган. Анын ичинен 6 киши полицияга кол салган деп айыпталса, 4-өөнө массалык башаламандык уюштуруу деген кине коюлду. Интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7 каналдын YouTube'дагы, Facebook'тагы жана Instagram'дагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Кайрадан интернет желесиндеги жаңы маалыматтар менен бөлүшкөнчө аман болуңуздар.